Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде кайрадан ачык коомдун пикир айтышуусу теле долбоору. Дебат бул эки тараптуу талкуу болуп эсептелет. Ал жакта дебатчылар бир көйгөйдү эки тараптан караганга үйрөнүшөт. Бүгүнкү оюнубузга кыргыз дебат коомчулугунун эң мыкты дебатчылары чакырылган. Алар менен тааныштырып өтсөм. Өкмөт тарапта бүгүн Эгембердиев Ариет жана Мирбек кызы Айжан. Ал эми оппозиция тарапта болсо Бекназаров Жакшылык жана Айтматов Акимай болмокчу. Айыл жерлеринде жумуш жок болгондуктан жарандарыбыз борбор калаага агылып келе жатышат. Мына аларды каттоон өткөрүш керекпи же өткөрбөй эле койсо болобу? Мына ушул жөнүндө биздин дебатчылар бүгүн талкууга алышат. Бүгүнкү дебаттык раунд боюнча өз ойлорун айтуу үчүн атайын эксперттер чакырылган. Алар менен тааныштырып өтсөм. Активдүү дебатчы Айтпаев Жакшылык жана атайын чакырылган таймкипер Мыктыбек кызы Алина. Бүгүнкү талкууну ачып берүү үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Арбаңыздар, кадырман көрөрмандар жана биздин каршылаш тараптар, менин реалдуу коллегам. Бүгүнкү биздин ойночу тема Кыргызстандагы ички мигранттардын сөзсүз түрдө каттоодон өтүү системасын киргизиш керек деп эсептейт. Деги эле бардыгыбыз билгендей, мигрант деген бул орун туруктуу жашап жаткан жеринен башка жерде жашаганын баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Ал эми ички мигрант баарыбыз билгендей өлкөбүздөн орун алмаштыруу деп эсептеп кетебиз. Андан кийинки каттоо. Каттоо дегенде биз бир жерге барганда ошол жерде жашап жаткандыгың тууралуу жана башка тууралуу мамлекет тарабынан бир кагаздын болуусу же ошол жерде болгон каттоо десек болот. Эми бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө ички мигранттар кандай нерсе менен орун алмаштырат же башка нерсе кылат сөз кылсак, эмнеге биздин мигранттар жер алмаштырат? Өзүнүн бир бакубаттуулугун жашош үчүн же болбосо айыл жериндеги кээ бир нерселерден кылгысы келбегендиктен бактылуулукту издеп ошол шаар жергесине окуганы же жашаганы кетишет. Эми статистика боюнча биздин каттоодо турган Бишкек шаарында 9700 миң каттоочу бар экен. Ал эми эксперттердин айтуусу боюнча 1,5 миллион бар экен. Демек бизде 600 мигрант, ички мигрант каттоодо жок дегенди түшүндүрөт. Бул эмне деген көйгөйдү алып келет. Алардын каттоодон жоктугу же болбосо башка нерселердин себеби бул жумушсуздук. Алар айыл жергесинен же башка жерден орун алмаштырууда эң биринчи ошол жумушсуздукту жоюу үчүн же башка нерсе үчүн келип жаткан болсо, дагы ар кандай себептер менен келет. Бизде туруктуу жана убактылуу каттоодон өтүшү керек. Бул бизге система катары биз бүгүнкү күндө ырастоочу катары кандай теманы колдоп жатабыз? Биз айтабыз бүгүн таластан болобу, көлдөн болобу, биздин борборубузга келгендер 10 күндөн ашкандан кийин каттоодон өтүшү керек деген нерсени сунуштайбыз. Ал каттоодон өтүшү керек. Эгерде өтпөй турган болсо, бизде бар убактылуу каттоо жана туруктуу каттоо деген. Ал убактылуу каттоодо туруп туруш керек, кандайдыр бир убактылуу убакытка келсе белгилүү болгондой. Андан кийин биз айтабыз, алардын эмнеге каттоодон өтүшү керек жана бизге эмне үчүн керек? Баарыбызга белгилүү болгондой, айылдан шаарга келгендер бир жумуш издеп же ошол жумушта иштейин деген максатта келет. Бул биз ырастоочу катары алардын ошол жумушка издеп же болбосо жайгашып калуу жөнүндө сөз кылбайбыз. Бүгүнкү күндө көйгөй эмне? Алардын бул жака келип, кыйналып, жанагы шаардык таштандылар жактагы 200дөй адам бир үйсүз, жайсыз жашап жаткандар же ушундай нерселер, көйгөйлөр болуп жатат. Ошол көйгөйлөрдүн алдын алуу максатында ошол каттоодон өтүшү керек деп эсептейбиз. Андан кийинки нерсе кылмыштуулук. Кылмыштуулук деген бизде ошол каттоодон жок болгондугу үчүн билбейм. Деги эле кандай адам эме катталгысы келбейт. Алар деген чыгып барып бир жакта уруулук кылса, башка жакта албетте бизде каттоого мындай катуу көзөмөл жок болгондон кийин ошол нерсени кылганга барышат. Эми мындай мамлекеттик укуктар бар. Бизге
каттоо жерде мектепке барыш керек, же болбосо ооруканалардан ар кандай жеңилдиктер берилет. Бул нерселердин бардыгы каттоо болгон жерде болот. Ооба бүгүнкү биздин жарандар ошол нерсени көрүп жатат же көргөн жок. Алардын көргөндөрү бир каттоо түрүндө көрүп жаткан болсо, кээ бирлери болсо ал нерсени колдоно албай жатат. Башкача айтканда, шаарыбызда ооруп жатат же балдары туруктуу окубай жатат десек болот. Андан кийинки нерсе, биз бул каттоого сөзсүз түрдө өтүү деген менен эмнени айткыбыз келет? Эң биринчи сабатсыз урбанизациянын алдын алуу дегенди айткыбыз келет. Анткени сабатсыз урбанизация эмне? Урбанизациянын максаты шаарда барып, шаарда жашоо, бакубаттуулугуна жетүү же болбосо өзүнүн муктаждыктарын камсыз кылуу болсо, биздин айылдан келет дагы ошол эле шаарга келгенде ал нерселер ишке ашпай калгандыктан алар жетишпей калып жатышат. Эми өзүнүн ошол каалаган бакубаттуулугуна жетиш үчүн бул каттоо керек. Ал кандайча болот? Ал биз ага айтабыз, сен каттоого өтүшүң керек, каттоого өтпөсөң момундай штраф төлөйсүң же болбосо момундай жаза төлөйсүң дегенде, ал өзүнүн ойлонуусу менен шаарда эмес, кел мен айылда деле бир альтернатива табып, ушул жакта жашаганга мүмкүнчүлүк бар деген нерсени түшүндүрүп кетет. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө каттоо болсун дейбиз. Чоң рахмат. Өзүмдүн сөзүмдү аяктап, кайчылаш суроолорго даярмын. Сиз ушу өзүңүз көйгөйлөр бар дедиңиз. Жана бул көйгөйлөр кандай көйгөйлөр айтып кеткен жоксуз? Жана бул каттоо болгондо ушул көйгөйлөр чечилеби? Албетте, биздин айтып кеткен көйгөйлөр, айтып атабыз, биринчиден мамлекеттик мүмкүнчүлүктөрдүн берилгендигин колдонулбашы, ал жанагы ошол ооруканаларда, мектептердеги бул нерсени адамдар өз укугун билип колдонулбай жатат. Ошол нерсени колдонуу үчүн бул каттоо керектигин айттык. Экинчи нерсе, кылмыштуулук болуп жатат. Ар кандай кылмыштар жоголуп, ошол нерселерден себебинен каттоосуз жүргөн жарандар табылбай калып жатат деген нерсе менен жооп бердик. Андан кийинки нерсе, сабатсыз бир урбанизация. Урбанизациянын шаарга келгендеги негизги максатына жетпей калып жатат деген нерсе менен айттык. Азыркы учурда ушул ички мигранттарды сөзсүз түрдө каттоо муктаждыгы барбы? 970 миң мамлекеттик каттоодо бар болгондугунан 1,5 миллион жашагандыгы көрүнүп турат. Бул статистика боюнча. Мындан мисал катары алып кетсек, 600 адам каттоосу жок дегендик. Демек, алар каттоосу жок балдарынын же болбосо ооруканадын кызматтарын көрө албагандыгы жана балким кылмыштуулук кылып жүргөндүгүн биз биле албайбыз. Башкача айтканда, бизде ал жөнүндө каттоосу жөнүндө жок болгондой так маалымат жоктугун айттык. Чоң рахмат. Рахмат. Карама каршы оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөочү тараптын башчысына берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен аты жөнүм Бекназаров Жакшылык Бекназарович. Мен бул жактын төгүндөочү тараптын башчысы болуп элем. Анда эмесе мен өзүбүздүн сөзү көтөрсөм. Бизде бул жакка растоочу тарап эмне деп айтты? Растоочу тарап айтты бизге мигранттар деп, ички мигранттар. Мен эми биздин телекөрүүчүлөр түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айта кетейин. Ички мигранттар булар кимдер? Ички мигранттар бул сиз жана мен десем болот. Башкача айтканда, мен эгерде мен Ысык көлдө жашап жаткан болсом, Бишкекке билим алганы келген болсом, же болбосо бир иштер менен келген болсом, демек мен ички мигрантмын. Ички мигрантмын. Алар бул жактан деген айтылуучу негизги аргументтер кандай болду? Растоочу тараптан. Булар айтышты, көйгөйлөрү чечүү үчүн биз эмне үчүн прописканы киргизишибиз керек, эмне үчүн каттоону киргизишибиз керек дегенде, себеби бул ички проблемалар чечүү үчүн деп айтышты. Ал эми ошол эле учурда бул каттоо деген эмне дегенде, бул бир жерде жашап жатканыңдын далили катары бир кагазды көргөзөт деп айтышты. Биринчиси бул көйгөйлөр чечүү үчүн, мисалы үчүн дордой жашап жаткан адамдардан жумушсуздук деп айтышты. Бирок эмне деген көйгөйлөрдү жана прописканы киргизип койсок кантип жумушсуздук чечилип кетет, ал нерсени көргөзүп бере алышкан жок да. Анан экинчиси мыйзамсыздык, тартип бузуу деди да. Бул мындай түшүнүк берип жатса бизге деген прописканы киргизип койсо эле бизде мыйзамсыздык жоголуп кетет, бардык адамдар эле жакшы жашап калат деген түшүнүк беришет да. Бирок эмне үчүн жана кайсы мыйзамсыздык жана прописка жок болгон үчүн эмне болгонун көргөзүп бере алышкан жок да. Бул мыйзамсыздык деп тартип бузуу дегендечи. Үчүнчүсү айтышса, сабатсыз урбанизация, мисалы үчүн жөн гана келип алып эмне үчүн келип, эмне үчүн кеткен кереги жок. Алар чечүү үчүн биз мындай жолун билебиз айтып жатышат. Булар айтып жатат, бизде деген мындай жол бар, биз аларга штраф салабыз. Штраф салган, мен Бишкекке келип штраф төлөп жашагандан көрө, анда мен өзүм айылыма барып жашай берген жакшыраак турбайбы деп. Демек, биз деген бул
булардын айткан сөзүнөн ишене турган болсок, биз прописканы аларды кубалоо үчүн, ички мигранттарды кайра өз жерлерине кубалап ийиш үчүн колдонуп жаткан турбайбыз дегендейчи. Эми биз деген өзүнүн линия коюп айта турган болсок, эмне үчүн биз прописканы киргизбейбиз деген. Себеби билесиздер, мисалы үчүн прописка кандай адам турат? Мен ички мигрант, мен кыргызстандыкмын, ички мигрант болсом дагычы. Эми эсиңер, мен Ысык көлдөн эле Бишкекке келдим. Бул деле Кыргызстан, Ысык көл деле Кыргызстан, Бишкек деле Кыргызстан дегендейчи. Ичине келсем, эмне үчүн кайрадан мен пропискага туруп жашашым керек? Башка айтканда биз ушул заманда биз бардыгын глобалдаштырып, мен кыргызстандыкмын, Кыргызстан бул бүтүн нерсенин ичинде кайрадан гана бөлүнүп болуп жатат, как будто бул Ысык көл бул башка мамлекет дагы, Бишкек башка мамлекет, мен башка мамлекетте барып чап жаткан үчүн ошол жакта регистрацияда тургандай болуп калчырам да. Биз тескерисинче муну жоюшубуз керек. Тем более бул экинчи айтканда бул бюрократия болуп кетет да. Бюрократия деген бул эмне? Бул мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоолдук кылып, башка айтканда бул кагаздардын көбөйүп кетчичи. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү биз мамлекет аябай жүгүрүп биометрикалык паспорту киргизип жатабыз. Биометрика паспорт айттык биз, бардыгы бар. Сен өзүң каякта жашайсың, азыркы убакта жашайсың, бүт бар дедик. Анан кайрадан биометриканы киргизип турган, кайрадан бул каттоого атайын жана прописканы киргизип не кереги бар дегендейчи. Бул кагаз эле болуп кетип жатпайбы? Биз деген бүгүнкү күндө биз глобалдаштыра албай жатканда, биз кайрадан гана муну кайра тепсендик учуратып коюп аткан болуп атабыз да. Анан үчүнчү айта турган нерсебиз бул болсо, бизде деген бүгүнкү күндө ошол регистрация кылганга, башка айтканда каттоон өткөрүүгө бир мүмкүнчүлүк жок да. Булар айтышты, бир 10 күн аралыгында мисалы үчүн адам деген келсе, каттоон өтүш керек деп. Эми биз көрүп көрөлү, бул Казакстанда кандай болду? Казакстанда айтышкан ушундай 5 күн ичинде каттоон өтүш керек дегенде, адамдын баары массалык түрдө каттоон өтө баштап, анан очередтер аябай көбөйүп кеткен. Очередтер көбөйүп кетип, адамдар деген жада калса, кечке күтө берип, баштары ооруп, кээ бирөөсү кулап калганга чейин барганда, кээ бирөөдө жанагы техникалык жетишпегендиктер да болгон. Бүгүнкү күнү биз ошол нерсеге даярбызбы? Мына ошол суроо жаратат да. Анан экинчиси карай турган болсок, биз өнүгүүбүздүн потенциалы катары эмнени карадык элек? Биз деген туристик зоналарга караганбыз да. Демек, бизде деген туристтер келе турган болсо дагы пропискага туруш керек турбайбы? Мен 10 күнгө салганы келдим, Кыргызстан бул жакта жашайм, ал үчүн бул жакта деген мен турушум керек деп. Бул убактылуу прописка деп айтышты да. Бирок пропискага туруш үчүн дагы бир жакка барыш керек, ал жакта да очередтер болот, каттоолор болот дегендейчи. Бул кандай бир эле кыйынчылыктарга жана мындай баштан бул убарачылыкка алып келип жатат да. Башынан ашкан убарагачы 30 секунд кошкозбу? Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, мисалы үчүн бизде активдүү чөйрөгө мындай тоскоолдук кылып жатат да. Мисалы үчүн айта турган болсок, Жакшылык Айтбаев, Нурайым Шамырканова деген аттуу биздин мына жакшы иштеп жүргөн активисттерибиз бар. Алар бүгүнкү күнү Ысык көлдө деп коелу, Ысык көлдө жүрүп, бирок Бишкекте иштеп жүрүшөт. Анан бир проекти менен Ошко чыгып калышат, дагы бир күнү башка күнү Баткенге барып калышат. Эми ошол жакка барыш үчүн мен пропискага туруш керек. Мен бүгүн Баткенге кирдим, Ысык көлгө кирдим, жака кирдим деп. Биз деген эркин болушубуз керек. Биз деген Кыргызстан болуп чыккандан биз ушул нерсени эркин катары алышыбыз керек. Ошондуктан бүгүнкү күнү бизде прописканын кереги жок. Биз тескерисинче биз анын баарын глобалдаштырып, биометрика деген чүнүктү киргизип жатабыз деген ойго келебиз. Терең ыраазычылык. Анда эмесе мен өз сөзүмдү аяктадым. Сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярмын. Ошондо сиздердин айтууңуздар боюнча деги эле каттоодон өтпөш керек деген нерсени айтып жатасыздар да. Жыйынтыгы эмнеге алып келет? Жыйынтыгы биз эмне үчүн, сурооңуз абдан жакшы экен. Биз эмне үчүн каттоодон өтүүнүн кажети жок деп жатабыз. Себеби бүгүнкү күндө пропискага өтүүнүн бизге муктаждыгы жок да. Эгерде кандайдыр бир муктаждык пайда болгондо, биз ошол нерсени киргизсек болот болчу. Биз башка айтканда бүгүнкү күнү биз өнүгүүгө кетишибиз керек да. Биз айттык, биз бардыгыбыздан кол коюп бердик, макул дедик. Биз бүгүнкү күнү биометрикалык паспорт алууга. Ал эми биометрикалык паспорт эмне болот? Биздин бармак издерибиз болот, жана ошол жакта бүт маалыматтарыбыз болот. Демек, бизде бул жакта бюрократиянын эмне кереги бар? Бул жакта бир кагазыңыз турса, бүт барын далилеген. Анын үстүнө дагы бир кагаз алып келип эмне кереги бар? Ошон үчүн биз бул нерсенин кереги жок деп жатабыз. Биз эркин болушубуз керек. Биз Кыргызстанды бир бүтүндүк алып келишибиз керек деген ой болуп жатат. Сиздин оюңуз боюнча сөзсүз түрдө каттоодон өтүү эркиндикти чектеп жатат. Жок, эркиндикти мен чектеп жатат деп айткан жоксуз. Бул жакка бир бөлүнүүлөрдү алып келип жатат дегенди айтып жатабыз да. Биз жакта бул эркиндик жөнүндө сөз деле болгон жок. Сөз тактап айтсаңыз, кандай бөлүнүүнү? Мисалы үчүн айта турган болсок, биз ушундай бир ачык түрдө бөлүнүү болсо дагы түшүнүк алып келип жатат да. Мисалы үчүн мен Ысык көлдүкмүн, Ысык көлдүк болуп Бишкектен чап жаткан үчүн прописка турушум керек. Бир кандайдыр бир деңгээлде, мен башка жакта иштеп жүрөм, башка областта иштеп жүрөм деген сыяктуу аң сезим калыптанат да адамдардачы. Бул болсо ушул ички биримдикти чыңдоого эмес, тескерисинче бөлүнүүгө алып келип жатканы болбогондо анан эмне болуп турат дегендей ойго келет. Ыраазычылык билдирем. Рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз ырастоочу тараптын мүчөсүнө берилет. Арыбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Мен атым Эгембердиев Ариет, мен Манас университетинде 2-курста окуйм. Жана бүгүнкү күндө ырастоочу тараптын мүчөсүнүн милдетин аткармакчымын. Эми төгүндөдөн баштай турган болсом,
Жакшылык мырза айтып жатат, биз бөлүнүүгө алып келип жатабыз дейт да. Мен көлдүк болсом, Бишкекке келип иштей турган болсом, мен кагазды алганда менин аң сезимиме келет дейт. Мен Бишкекте иштеп жаткан турбаймынбы? Кой, мен бөлүнүп жаткан турбаймынбы деп. Кагазды алмайынча булар эмне меси жокпу дейм да. Кагазды алмайынча Бишкекке келгендиги жөнүндө эч кандай маалыматыңар келбейбизлер. Тетиги боомдон ачканда эле силер Бишкекке келип жатасыңар да, ужечи. Силер ошондо кагазды албасаңар деле меңерге келет. Демек, мындайча айтканда, бөлүнүү болбой эле. Азыркы күндө жашап жатсаң, сен бөлүнбөй эле жашап жатасың. Мындайча айтканда, кагазды аласыңбы, албайсыңбы, ал эч нерсе өзгөрбөйт деген нерсени айтып жатабыз. Эч кандай бөлүнүү болбойт. А бөлүнүү деген бул кандай? Ортого чек араны коюп же болбосо дубалдарды куруп салууда Германия экинчи дүйнөлүк согушта бөлүнгөндөй болуп. Андан кийин бюрократия болот дейт да. Эми карап көргүлө, бүгүнкү күндө Германия кандай өнүккөн мамлекет? А бюрократия эң өнүккөн мамлекет бул Германияда. Демек, бүгүнкү күндө бюрократиянын жаман экендигин биз айта албайбыз. Андан кийинки нерсени айтышты да, Казакстанда дейт да, Казакстанда катарда туруп берип, башына күн өтүп кеткен дейт да. Аларды ким кыйнаптыр бар деп. Эртеси күнү барбайбы? Же болбосо 2-3 күн кийин барбайбы? Катарды көрдү 100 киши, кийин кетип калсын да. Мындайча айтканда, аларды эч ким кыйнаган жок, бүгүн өткүлө деп. Биз дагы убакыт беребиз деп атабыз. 1 айдын ичинде өтүп кете алат. Демек, бүгүнкү күндө эч ким оорубайт дагы. Мындайча айтканда, бул кичинекей көйгөйдү көрүп, чоң жана кылмышкерлер жүрө берсин деп жатат. Жана мурдагы заманга баралы деп жаткан чагы. Андан кийин турист деди да. Турист бул эч качан мигрант боло албайт. Ал сырттан кирип жатат. Биз бүгүнкү күндө сүйлөшүп жаткан адам бул, мындайча айтканда, Кыргызстандын жараны болуп жатат. Мындайча айтканда, турист бул сырт жактын жараны, демек ал биздин темага кирбейт. Андан кийинки нерсе, муктаждык жок дейт, өнүгүү керек дейт да. Кантип биз кылмышкерди кармай албай жатсак, кайдагы өнүгүү бизде? Мындайча айтканда, бул экөөсү эч кандай нерсеге туура эмес. Андан кийинки мигрант деди да, сиз жана биз деди, урматтуу көрүүчү. Сиз урматтуу көрүүчү, эч кандай мигрант эмессиз, сиз үйүңүздө отурасыз. Мына мен мигрантмын, анткени мен таластыкмын, бул жерге келип атам. Мына мен, мындайча айтканда, ички мигрантмын, сиз эч кандай мигрант эмессиз, туура эмес айтып алды. Сабатсыз урбанизация десек, булар кубалап жатасыңар дейт да. Ооба, биз айтып жатабыз, кубалап жатабыз деп атабыз. Бирок кубалагандын жакшы жагы бар деп атабыз. Алар келип туруп бул жака полигонго барып иштегенче, таласына барып фасоль тиксин, баткенине барып өрүк тиксин деп жатабыз. Бул жака келип эгер жумуш таба турган болсо гана биз аларды каттоого алабыз деп атабыз. Ошондо гана сабаттуу урбанизация деп атабыз. Сабаттуу деген бул эмне? Акыл ордунда жакшы жумушу бар адамдарды булар сабаттуу адам деп коебуз да. Демек, ал жумуш таба турган болсо, ал сабаттуу адам. Демек, ал сабаттуу урбанизация. Эми булар бул нерсеге жооп берген жок. Биз айтып жатабыз, 900.700 адам булар катталган. 1,5 миллион адам бул эксперттердин айтуусу боюнча жашап жатат. Кана 600.000 адам өлүп жатабы, кайсы жерде иштеп жатат, бомушпу же туннелдин ичинде жашап атабы, билбейбиз да. Буну эч кандай айтып берише алган жок. Бүгүнкү күндө ушул эң чоң көйгөй. Биз 600.000 адамды иштейт, мындайча табышыбыз керек. Аларга жакшы орундарды түзүп беришибиз керек. Анткени мамлекеттин функциясы бул жарандар жөнүндө кам көрүш керек. Андан кийинки нерсе, жөнөкөй эле нерсе. КТРКнын киришинде эмне турат? Тосмо турат, туурабы? Мындайча айтканда, бул бизди каттап жатат да. Кайсы адам кирип жатат, кайсы адам чыгып жатат. Бул КТРКнын ичинде мындайча айтканда, эмнени сактап жатат? Бардык жерде тынч да, эч ким ызы чолбой эле. Андан кийинки нерсе, эгер КТРКда ал жерде жок боло турган болсо, бомуш да кирмек, жанагындай катталбаган адамдардын баары кирип кетмек да. КТРКнын ичи ызы чуу болуп кетмек. Ошондой эле мамлекетте дагы ушундай каттоо болсун деп жатабыз. Ар бир областта кирди, ал катталсын деп жатабыз. КТРКнын ичи кандай жакшы боло турган болсо, мындай мамлекет дагы ошондой болсун деп атабыз. Бомуштар жок болсун, жана полигондо иштеген адамдар жок болсун деп атабыз. Ар кимиз өзүнүн жеринде өзүнүн ишин аткарсын деп жатабыз. Жана ошону менен бүгүнкү күндө биз утабыз. Рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөочү тараптын мүчөсүнө берилет. Саламатсыздарбы? Менин атым Айтматова Кимай, биз төгүндөочү тараптын мүчөсү болуп эсептелинем. Азыр мен эң алгач эле төгүндөө жүргүзө кетсем, сиздер айтып жатасыздар, бул жерде бөлүнүү болбойт деп. Бирок өзүңүз сөзүңүздө эле айтып кеттиңиз, бөлүнүү болот. Анткени мусорный полигондо иштеген адамдар иштей албайбы? Демек, ал өзүнүн таласына барсын деп, таласка кетсин деп айтып, өзүңүз эле бөлүп салдыңыз бул жердечи. Ошондуктан биздин сөзүбүзгө да кошулуп, бул жерде бөлүнүү болорун айтып кеттиңиз. Жана ошондой эле бул жерде айттыңыз, эгерде адамдар фасоль айдап, пускай таласта иштесин же ушундай деп айттыңыз да. Бул жака келип мусорный полигондо иштешет деп. Мусорный полигондо иштеген адамдар прописка болсо, алар иштебей калабы? Же мамлекет өзү бюджеттен камсыздай алабы? Биздин бюджетиңиз өзүңүздөр билгендей эле эч нерсеге жетпейт. Жада калса биздин мектептерди курганга дагы, жаңы бала бакчалар курганга дагы биздин бюджет буга жөн гана
макулдугун бере албайт да, биздин акчабыз жетпейт. Ошондуктан биз буга да кошула албай, жана ошондой эле ошол эле таласта жүргөн адамдар мисалы фасоль айдашса, бир жылда аябай гана засуха болуп кетип, ал жерде фасольдордун баардыгы курап калган. Курап калса эмне болот? Алар деген массалык түрдө миграция болот. Массалык түрдө миграция болуп, ал шаар жакка көчөт. Шаар жакка көчкөндө бул жерде шаар урбанизациясы болот. Айыл кыштактардан элеттик адамдар шаарга көчөт. Шаарга көчкөндө ал жерде ошол эле сиздер эгерде баардыгына катташ керек деген мыйзам киргизсеңиздер, алар кантип эметишет? Бизге жөн гана технологиялар жактан жетише албай калабыз, алардын баарын аттаганга туурабы? Ошондон сиздердин бул аргументиңиздерди жокко чыгарабыз. Жана ошондой эле бул жерде кылмышкерлер бар дедиңиздер. Кылмышкерлер бар болгондо прописка кылып койсок, кылмышкерлер жок болуп кетеби? Же прописка алардын кандайдыр бир жакшы жакка өзгөртүп жибереби? Бул жөнүндө айтпадыңыздар. Жана ошондой эле биометрикалык паспорт керек деп айттыңыздар. Жана бул бизге кошулуп кеттиңиз. Себеп дегенде биз айттык, биометрик паспорт бизге керек. Себеп дегенде прописка эмне кереги бар? Бизге биометрик паспорт турганда деп айтып кеттик. Бизге ошол жогоруда айтып кеткендей эле бул жерде бюрократия болуп жатат. Бизге көптөгөн кагаздар, алардын баары бизге эмне кереги бар? Бизге жөн гана мына биометрик паспорт турат. Ошол гана жетиштүү деп айтып жатабыз. Эми мен өзүм линиям тургуза кетсем, бул жерде эң алгач эле биздин темада айтылгандай эле сөзсүз түрдө каттоого милдеттендирбешибиз керек дейбиз. Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде ар бир адам өзүнүн эрки бар, өзүнүн чечим чыгара алат. Ар бир адам каалайбы өтсүн, каалабайбы өтпөсүн. Биз ушундай принципте турабыз. Ошондуктан биз адамдарды эч качан милдеттендире албайбыз. Жана аларды милдеттендирүүгө биз кажети барбы, ошол жөнүндө ойлонушубуз керек. Жана кийинкиси бул ошол эле бизде азырынча ашыкча чыгым дегенде кандай? Бул мамлекетке да болгон чыгым, адамдардан да кеткен чыгым. Себеп дегенде мамлекет ошол ар бир жаранды, ар бир ички мигрантты катташ үчүн өздөрүнө ушундай технологиялар керек, оборудованиялар керек. Жана алардын баардыгы ушундай эле массалык түрдө миграция болсо, алар менен баарын кантип күрөшө алат, кантип алардын баарын каттай алат? Ошол жөнүндө ойлонушубуз керек. Чыгым болгондо бул адамдардын өздөрүнөн да кеткен чыгым. Бул ошол эле убактысынан кеткен, акчасынан кеткен. Урматтуу эле көрүүчүлөр, өзүңөр эле көрсөңөр, ушул эле мигрант болуп бизге келип, силерге керекпи ушул кошумча дагы бир барактар толтуруп, өзүңөр убактыңарды кетип, жана ошол эле бөлүнүү, мисалы адамдар мен таласка барам же чүйгө барам же ошко барам десем, ал жерге ар бирине прописка кылып, ар бирине туруп, бул бизге кереги жок. Бизге өзүнчө эле бөлүнүү болот. Себеп дегенде түндүк менен түштүктү бөлүп салган кандайдыр бир чек болот да. Анткени азыр дагы биз ошо бөлүнүп атабыз. А эгерде прописка болсо, бул бизге дагы бир кошумча барьер болуп сакталып калат да. Ошондуктан бизге бул ашыкча чыгым бизге эч кандай кереги жок. Рахмат, ушуну менен сөзүм аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Аналитикалык сөз үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Бүгүнкү эки тараптын талкуусунан жыйынтык чыгарып кетсек, биздин төгүндөчү тарап эмне деп жатат, жана биз эмне деп жатабыз. Биздин төгүндөчү тарап айтып жатат, биометрика бар депчи. Биз бул нерсени айттык. Эгерде ошого каттоо киргизбесе, анын ичинде маалымат жок болуп калат депчи. Биометриканын пайдасы тийбей калат анда. Эгер биз алга кандайдыр бир өзүбүз жөнүндө маалымат киргиздикпи, аны биз каттоо аркылуу колдонушубуз керек деген нерсени айтып жатабыз. Эми булар айтып жатат, ашыкча чыгым же башка нерсе, ал нерселерге биздин нерсе жетеби, бюджет жетеби, бул деги бу деген нерсечи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз качан шайлоо болуп жатканда ошол нерсеге көңүл буруп калабыз, ички миграцияга. Ошол кезде биздин акчабыз жетет дагы, жөнөкөй алардын укугун коргогондо кандайча акчабыз жетпей калсын деген нерсени айтып кетебиз. Андан кийинки нерсе, эркиндигин чектейт. Жок, урматтуу соттор, биз айтып жатабыз, алардын эркиндигин чектебейли, аларга берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп жатабыз. Аларга берилген укуктарын колдонуп жатабыз депчи. Эгерде ал таласка баргысы келсе барсын, бирок ал жактан ооруп калса, ал колдоно албайт деп атабыз. Балким колдонуп жаткандыр, бирок кымбат деп атабыз. Биз ошол укуктардын колдонушун айтып жатабыз. Эми биз ырастоочу катары эмне деген жыйынтыктарга жеттик. Бүгүнкү күндө көйгөйдү көргөзүп бердик. Биздин борбор шаарга келип жаткан, бакубаттуулук издеп келген мигранттарыбыз ошол нерсеге жетип атабы? Жок, жеткен жок. Алар бул жака келип иштеп жатышат, жаман жерде иштеп жатышат, документтери жок болуп калып жатат. Эми бул каттоонун ошолордун документи болгонго, ошолордун мамлекет берген жардамдарды колдонгонго, ошолордун башка дагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонго
эмеси ыңгайлуу болот деп жатабыз. Эми бизден оппозиция тарап ал нерселерди айткан жок. Деги эле жок кылбай эле коелу, кереги жок, муктаждык жок. Муктаждыкты кантип көргөзүп жатабыз? Бүгүнкү күндө урбанизациянын себеби менен сабаттуу урбанизацияга жетебиз деп келген адамдарыбыз алар жетпей калып жатат. Жок, алар бул жакка келип, ага жетпей калгандан кийин ал ошол жакта жашап, өзүнүн бакубаттуу жашоосун улантсын деп атабыз. Ал бул жакка келгенде ал нерсени уланта албай калып жатат деп атабыз. Ошондуктан алар өз жеринде жашоосун улантып, бактылуулукка жетсин деген нерсени айтып жатабыз. Андан кийинки биздин төгүндөүчү тараптын айтканы бөлүнүү же башка нерселерди айтып жатпайбы? Ал бөлүнүүнүн кагазсыз деле боло тургандыгын биз көргөзүп бердик. Андан кийинки нерсе мүмкүнчүлүктөр жөнүндө дагы төгүндөшкөн жок. Эми биз айтып жатабыз, бүгүнкү күндө ал нерсенин муктаждыгы ошол статистикада көрүнүп жаткандай эле бар депчи. Бүгүнкү күндөгү биз айтып жаттык, 600 адам каттоосу жок. Алар каякта? 600 000 адам каттоосу жок. Алар каякта? Жашап жатабы? Турбалардын түбүндө жатабы? Бомуш болуп жатабы? Эмне кылып жатат? Келгиле ошолорго эме түзүп берели, укуктарын коргойлу деп жатабыз. Бүгүнкү күндө биз оппозиция айтып жатат, аларды каттап коюп, бюрократия тиги бул нерселерге биздин эмебиз жок депчи, убактыбыз жок же башка нерсе. Келечектеги бакубаттуулук үчүн, ар бир адамдын максатына жетүү үчүн биз бул бюрократиянын керек экендигин жана ошол нерсе менен алар өзүнүн укуктарын колдонуп, өзүнүн эркиндигин колдонсун деп жатабыз. Биздин оппозициянын айтып жаткан эркиндиги ал жерде каралбай эле. Башкача айтканда, алар аны бомуш кылып коюп эркиндигин сактап жаткандыгын көргөзүп беришкен жок. Ошондуктан бүгүн биз ар бир жарандын укугу корголсун жана алар өзүнүн бакубаттуу жашоосуна жетсин деген идея менен сөзүмдү жыйынтыктайм. Чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөзүн сүйлөө үчүн сөз төгүндөчү тараптын башчысына берилет. Мындай бир жолу саламатсыздарбы? Эми азыр биз анализге өтө бере турган болсок, биздин каршылаш тараптар эмне деп жатышат? Булар айтып жатат, булардын сөзүнө ишене турган болсок, бизде деген мындай түшүнүк берип коюшту. Пропискасы жок адамдын баары бомуш дейчи. Как будто биз 600 адам бирдей келип алып, сабатсыз урбанизация болуп келип алып эле, баардыгы тең эле пропискасы жок эле жүрүп, жанагындай полигондордо, башка жактарда мындай иштеп жүргөндөй, мамлекеттен бир жардам алып жүрбөгөндөй түшүнүк берип жатат да. Анан ушул эле жакта бул экинчи суроо берип жатат. Жанагы пропискасы жок 600 000 адам каякта дейт. Жооп берейинби? Мына бу жакта дебатта жүрөт. Мисалы үчүн менин пропискам жок, мына силердин араңарда дебатта жүрөм. Мен урбанизацияда иштеп жүрөмбү? Силер ушундай түшүнүк берип койдуңар, как будто мен бир пропискам жок, анан мен урбанизация бир неме жакта полигондо иштеп жүргөндөй сыяктуучу. Бүгүнкү күнү алардан пропискасы жок. Ал деген пропискага турган жок. Бирок ал эле бүгүнкү күнү мамлекеттен эле баардык жардамдарды алып эле, баардык эле мектептерде окуп эле, кадимкидей ушундай дебаттарга стул татынакай мага окшоп катчу эле жүрүшөт. Алардын эмне жамандыгы бар дейм да. Анан силер ушундай түшүнүк берип койдуңар да, бир пропискасы жок адам бул 3-чү топтогу бир мүмкүнчүлүгү жок адам, бир чектелип калган адам деген сыяктуучу. Анан ушул жактан эле буларга мындай сөзүнө ишене турган болсок, булар өзүнө кайра каршы чыгып атат да, анализ жүргүзүп карай турган болсок. Айтышты, бүгүнкү күнү алар эмне үчүн келип жатат? Байкуштар айылдарда жумуш жок калган үчүн шаардан жумуш издеп келип атат дейт да. Анан кайра алар прописка турбаса, айылдарына кетсин, айылдарына туруп иштесин деп. Айылдарда жумуш турса, каяка барып иштесин? Силер анда аларды кайра жыргалчылыкка эмес, анда силер анда кайра жумушсуздукка түртүп, аларды тескерисинче бактылуулукка эмес, бактысыздыкка алып келип жатпайсыңарбы? Бүгүнкү күнү билим алайын деп келип, бирок пропискасыга турбаган адамды кайра силер артка кетирип дегендейчи. Анан бул жакта деген мисалга алып карай турган болсок да, пикир кагышкан жерлер кайсыл жакта болду? Силер деген айтып койдуңуз, биз деген айтып жатабыз. Пропискага туруп, анан баардыгыңар тең азыр пропискага баргыла жүгүргүлө деп майдачыланып, анан бюрократия кылып отургандан көрө биометрика керек деп жатабыз. Анан силерден кайра ооба биометрика керек деп бизге кошулдуңар. Анан кайра айтасыздар бизге бюрократия дагы керек деп. Биз деген бюрократияны жоюш үчүн биометриканы алып келип жатабыз. Анан силер кайра бюрократия да керек, анан биометрика да керек деген сыяктуу түшүнүк берип жатасыздар да. Бул деген мындай карай турган болсо экөө такыр бири-бирине бир келишпей турган нерсе десек болот да. Анан биз деген булардын сөзүнө ишенип карай турган болсок, биз ушундай пропискасы жок адамдын баары куалап өзүнүн бул жак айткандай өзүнүн таласына, өзүнүн нарынына, башка өлкө да таласы менен нарынчы, ошол жакка куалап жатабыз да. Бул деген өздөрү айтышып кетти, бул бөлүнүүгө бир кандайдыр бир ооба бүгүнкү күнү анысы жок эле бөлүнүп жатабыз, бирок бул дагы бөлүнүүгө себепчи болуп калышпай, дагы бир бөлүнүү үстүнө кайра бөлүнүү кылычы. Мисалы үчүн мен пропискам жок эле нарынга барып, ысык көлгө барып калсам,
ысык көлүк болуп туруп нарынга барып калсам эле кайрадан ошол жака пропискага тур деген сыяктуучу мындай бөлүнүүсүнө кайра бөлүнүүнү кала алып келип калып жатабыз бир как будто бир башка өлкөдө жашагандай болчу. Ал эми бүгүнкү күнү биз эмне айтып жатабыз? Бүгүнкү күнү ооба мынакей урматтуу элибиз, мына мен деле мисалы үчүн пропискасы жок Бишкекте жүрөм. Бишкекте жашаган көп адамдын 2ден 1 эле бүгүнкү күндө ички мигрант болуп келет да, кээ бирөөсүнүн анын пропискасы бар, пропискасы жогу дагы бар да. Бүгүнкү күнү биз эмне бактылуу жашабай атабызбы? Мына бактылуу жашап жатабыз. Мен ысык көлдөн келип алып Бишкекте бекер эле билим алып жүрөм, пропискам жок болсо деле мамлекеттен жардам алып жатам дегенде сөзсүз түрдө бул нерсенин кереги жок. Бүгүнкү күнү тем более бүгүнкү күндө ал нерсенин кереги жок. Бул деген биометрикалык маалыматта камтылып көргөзүлгөндөн кийин, демек анын үстүнө барып кайрадан гана туруп, анан калп эле көбүрөөк кагаздар топтоп жүрүп алган эмне кереги бар? Бүгүнкү күнү биз ааламдашуу дооруна барып жатабыз. Бизге деген бүгүнкү күндөгүдөй иштерибизди монтип кагаз көтөрүп чыгып кол менен жазып апаруунун бүгүнкү күндө бизге кереги жок. Бүгүнкү күнү биз деген ушуну компьютерге салып, биометрикага салып, жалпы ааламдаштырып жатабыз. Демек, бүгүнкү күнү бизге бюрократияга барып, толтура кагаздарды көтөрүп алып, мисалы үчүн бир эле жашагандыгын көргөзчү мончалык бир папка көтөрүп алып барбай эле, кичинекей бир кагаз көрсөтүп эле бар, мисалы үчүн биометрика паспортуңду. Ошонун ичине бардыгы эле бар деген сыяктуу түшүнүк берип жатса, бүгүнкү күнү бул нерсенин кереги жок такыр эле депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күнү биздин идеябыз жактан караганда, функционал жактан караганда жана өзүбүздүн жалпы аргументтерибиздин жагынан карай турган болсок, бүгүнкү күнү биздин мыкты деп кете алдык. Бул жакта оппозиция тарап бизге туура жакшы жол түзүп бериш керек болчу. Биз ошол түзүп берген жолуна көбүрөөк көңүйтүүлөрдү берип, бүгүнкү күнү биз толук кандуу жеткире алдык деген ойдобуз. Терең ыраазычылык. Чоң рахмат оюн талкуу көрсөткөнүңүздөргө. Негизинен мындай кылсаңыздар болмок. Көбүнчө тема бул ички мигранттар айылдардан көбүнчө Бишкекке келген алкакта болуп калды да, Бишкектин алкагында талкуу кылып койдуңар да. Силер ички мигрантты жалпы республикалык масштабта алып талкуу жүргүзсөңүздөр дагы да эффективдүү болмок деп ойлойбуз да. Анан мисалы үчүн силер мындай суроолорду калтырып кетсеңиздер болмок. Мисалы негизги вот ички мигранттар эмне үчүн ички мигрант болуп көчүп келишет? Себептер окуу максатында, жумушсуздук же болбосо дагы башка себептер менен. Эгер эле ошо каттоону киргизип койсок, окуганы келбей калышабы? Же болбосо жумушсуздуктан улам жумуш издеп келбей калышабы? Балким бирок силер кайра сунуштап жаткан биометрикалык деген идеяңарды жакшылап жеткизбей атасыңар да. Мисалы, ошол чындап эле каттоону алмаштыра алабы биометрика же алмаштыра албайбы? Ошол суроолорго дагы так жооп берсеңиздер жакшы болмок. Сиздер болсо айткандай эле ошо жалпы республикалык масштабта оюн жүргүзсөңүздөр жакшы болмок. Анан ошол эле учурда ошо каттоо бар болгондо кандай каттоосу бар адамдар, шаарда каттоосу бар адамдар кандай привилегияларга ээ? Мисалы үчүн медицинага жеңил барып кызматтарын колдоно алат. Катталбаган адамдар кантип колдоно албай жатат? Ошолордун айырмачылыктарын көргөзүп туруп, анан каттаган эмне үчүн эффективдүү болгондугун көргөзүп. Силер балким вообще эле экөөнү тең каттабай эле бардыгы эле Кыргызстандын паспорту, биометрикалык паспорт алып туруп эле ээн эркин өлкө ичинде жүрө берсе дагы жакшы болгондугун ошону жеткизип берсеңиздер жакшы болмок да. Оюңуздар үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Мына ошентип дагы бир дебаттык раунд аягына чыгардык. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта туруңуздар.